Нур телеканалында ақырқы қабарлардың жиынтықталған топтомын қамтыған Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айдана Марасулова, саламатсыз ба? Алғаш бүгінгі чыгарылыштан қысқача. Нарын дариясына ағып кеткен 9 жаштағы бала изделуді. Ал 7 март күні дарияның жиегінде мұз тээп ойноп жатып суға түшіп кеткен. 5 жылдан бері айлығын ала элек кароолчу. Тез жардам унааларын токтотуучу жайдын кароолчусу акыркы 5 жыл ичинде айлык акы албаганын айтып, биздин редакцияга даттанды. Бишкекке барып, şu айлы туруп, ак үйдүн алдында бетин айтам, булар жалганчы. Кандай бул 5 жылдан бери айлык бербесе карабаса? Президент бүгін жогорку кеңешке билдирүү менен чыкты. Садыр Жапаров Орусия-Украина кырдаалына жана анын өлкөгө тийгизген таасири жөнүндө токтолду. Октябрдан тарта пенсиянын көлөмүн 50%га көтөрүү пландалууда. Эл өкүлдөрү азык-түлүктүн баасын жогорулаганын айтышып, октябрга чейин эле пенсиянын көлөмүн жогорулатууну сунушташты. Эми алган пенсия менен бүгүнкү күндө реалдуу жашоо таптакыр башкача болуп калат да. Нарын районунда сууга агып кеткен 9 жаштагы жеткинчекти издөө иштери уланууда. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2013-жылы туулган Тимирлан Түмөнбаев 7 мартта Орто Нуура айылынын Кабак аймагынан Нарын дарыясынын жээгинде муз тээп ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Чогуу ойноп жаткан классташтары куткара албай калган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы куткаруучулары, райондук милиция, жергиликтүү тургундар менен чогуу 3 топко бөлүнүп издөө иштери улантууда. Бүгүн 9 мартта Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7 миллиард 994 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 179 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 402 куб метрге жетүүдө. 2021-жылдын апрель айында Токтогулда суу кескин азайып, ГЭСтеги суу 8,5 миллиард куб метрге чейин жеткен. Суу сактагычтын максималдуу чеги 19,5 миллиард куб метр. Мындай көлөмдөгү суу Токтогулга 2017-жылы толгон. Ал эми эң төмөнкү чеги 2008-2009 жылдары, кийин 2014-жылы 6,4 миллиард куб метрге чейин жеткен. Кыргыз бийлиги Токтогулдагы суунун деңгээлин критикалык чекке жеткирбей кармап турууга аракет көрүп келет. Бирок суунун көлөмү 5,5 миллиард куб метрге түшүп кетсе, анда ГЭСтин агрегаттарын токтотууга аргасыз болот. УКМК тарабынан Чүй облусунун энергетика тармагындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Панфилов райондук электр тармактары ага инспектору кармалды. Буга чейин Панфилов районунун аймагындагы жеке жана юридикалык жактарга Панфилов райондук электр тармагынын кызматкерлери Түндүк электр ачык акционердик коомунун кызматкерлери менен биргеликте электр энергиясын эсептегичсиз пайдалануу боюнча текшерүү иштерин жүргүзүшүп, анын натыйжасында электр энергиясын пайдалануу боюнча аныкталган мыйзам бузуу фактысын жашыруу үчүн райондук электр тармагынын жооптуу кызматкерлери НК аттуу жарандан 97 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылышкан. Бул факт Кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгү опузалап пара алуу фактысы боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында 2022-жылдын 7 мартында Панфилов районунун аймагында 50 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен жогоруда аталган ишкананын ага инспектору кармалды. Активист Мирлан Ураимовду үй камагына чыгаруу боюнча анын жактоочуларынын өтүнүчүн бүгүн 9 мартта Бишкек шаардык соту канааттандырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ураимовду 8 февралда Кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыптап кармаган. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ал ушул беренеде каралган кылмыштын белгилери бар материалдарды социалдык тармактарда таратуу фактысы боюнча алынган далилдерди негизинде айыпталууда. 1-Май райондук соту Ураимовду 10 февралда УКМКнын убактылуу кармоочу жайына 2 айга камаган. Мирлан Ураимов Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү. Партиялаштары ал оппозициялык саясий көз карашы үчүн кармалганын айтып келет.
Өткөн жылы өлкөдө 293 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Жыл сайын мындай терс көрүнүштүн азайбай жаткандыгын адистер ички жана тышкы миграциянын кесепетинен деп сыпаттап келишет. Кароосуз калган балдардын укуктук жоопкерчилиги каралбай жатат. Мындай зомбулукка кабылган балдардын 85% жакын туугандары тарабынан зомбулук көргөндөр. Мындан улам балдар кодексине мыйзамдарды өзгөртүү керектиги белгиленүүдө. Кыргызстанда өткөн 2021 жылы 293 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Мындай статистика жыл сайын кайталанып төмөндөбөй келет. Зомбулукка кабылган балдардын көпчүлүгү ички жана сырткы миграцияда жүргөн жарандардын балдары экени айтылып келет. Мындай учурда балдардын укуктук жоопкерчилиги кайдыгер мамилеге тушугууда. 21 жылы биздин борборго сексуалдык зордук зомбулукка кабылган 7 өспүрүм кичинекей кыздар кайрылса, ошо 7 жаштан 14-15 жашка чейинкилер. Мына ушул январь айында эле биздин борборго ошо 3 кыз кайрылды. Бул кыздар 14-15 жаштагы кыздар болуп атат да. Дүйнөлүк практикада сексуалдык зордук зомбулукка 85% ошол адамды, ошол үй бүлөнү тааныган адамдар барат экен да. Ошол кошуналары, жакындары, туугандары, бир туугандары, алыс туугандары, ошондо 85. Бул дүйнөлүк практика. Быйыл жыл башынан бери Ош шаарынын мэриясы алдындагы көп тармактуу үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборуна сексуалдык ыдык көрсөтүү боюнча 3 факты катталыптыр. Учурда бул иштер боюнча тиешелүү аракеттер көрүлүүдө. Ал эми мындай зомбулук көргөн балдар келечекте оор турмушту баштан өткөрүүсү мүмкүн. Алар менен психологдор канчалык иштешкени менен балдардын ой чабытынан арылтуу кыйын экени белгиленет. Эгерде ошол убактысында психологдор кайрылса, биз психологдор жардам бергенге аракет кылабыз. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошол жаракат могу психиканын түпкүрүндө жатат да, алып калат. Анан кандайдыр бир ошол мисалы үчүн зордуктаган адамга окшош адамдарды кийсе, көрсө, же болбосо ошонун кийимдери окшош болсо, көчөдөн кетип баратса, бою окшош болсо, өң түсү окшош болсо, уже баягы баш мээ организмге сигнал, колокольчик менен сигнал бере баштайт да. Уже кайрадан кыз баягы стрессти башынан өткөрүп, кайрадан ошол эле нерсеге кайрадан түшө баштайт. Ал эми сексуалдык зордук көргөн 3 жашар наристе боюнча да кайрылуу 2 мартта түшкөнүн калктын аярылуу катмарын коргоо борборунун жетекчиси билдирип жатат. Айтымында Ош облусунун Араван районунун тургуну күйөөсү 3 жашар кызын зордуктап, жубайын үйүнөн кубалап жиберген. Аталган иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, медициналык жактан фактылар аныкталган. Бирок сот учурунда наристе окуяны айта албагандыгы үчүн толук кандуу далил жок деген жүйө менен сот ишти жаап койгон. Сот тарабынан мындай аракеттен туура болбой калгандыгы адистер тарабынан белгиленүүдө. Сот дагы карап аткан учурда эме фактылар жетишсиз деген мааниде отказ кылып койгон да. Бирок ал баланын энеси негизинен аябай эме стресс ситуациясында бизге кайрылды. Биз анан ушул укук жагынан түздөн түз адвокатирование жасаган адвокаттык кызматы бекер уюмдарга кайрылдык. Алар ушурда генералдык прокуратурага үй бүлөнүн арызын бердирди. Ошондой эле азыр дагы бир экспертизалар жана психологдун жардамы керек болуп атат. Сексуалдык зомбулукка кабылган балдардын саны жыл санап өсүүсүнө бир гана ата-энелердин эмес, мыйзамдардын толук иштебей жаткандыгы дешет адистер. Анткени балдар кодексиндеги мыйзамдар көпчүлүк учурда иш жүзүнө ашпай келет. Мындан тышкары ал мыйзамдарга толуктоолорду киргизүү абзел дешет адистер. Положениялар чыгарып туруп, же эмесе мына өзүмүздүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ошо ата-энени эгер кете турган болсо, балдар кимин коргоонда калат, ким ошону полностью өзүнө жүктөлөт немеси ответственности деп ошондой бир мыйзамдар киргизиш керек да. Кыргыз Республикасында ушундай чараларды күчтөндүрө турган, эме өз калыбына келтире турган мыйзам деңгээли жогору болуш керек. Ал үчүн биз азыр ушул Кыргыз Республикасында каралып жаткан балдар кодекси биздин президентибиз тарабынан кол коюлуш керек. Ошол жерде ата-энелерге карата административдик чаралардын күчтөндүргөн формасы каралган. Бул учурдун талабы деп ойлоймун. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 2021 жылы балдардын зомбулугу боюнча 3034 иштер келип, анын 534-ü сотко өткөрүлгөн. 1854 иш кыскартылган. Милициянын маалыматында өткөн жылы 293 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.
Тез жардам унааларын токтотуучу жайдын кароолчусу акыркы 5 жыл ичинде айлык акы албастан иштеп келе жаткандыгын айтып, биздин редакцияга даттанды. Анын айтымында ал мэриянын чечиминин негизинде муниципалдык жердин бир бөлүгүнө үй курууга үлгүргөн. Азыркы учурда айлык акысын алабы же ошол жерде отурукташып жашап калабы белгисиз. Бишкекке барып, şu айрыл туруп, ак үйдүн алдында бетин айтам, булар жалганчы деп. Кандай bu 5 жылдан бери айлык бербесе карабаса. Арыстанбек Аттокуров учурда 73 жашта. Ал шаардык тез жардам унаалары токтоп туруучу жайда 2005-жылдан бери кароолчу болуп иштеп келгенин айтат. Бирок мындан 5 жыл мурун шаардык тез жардам кызматы аны мыйзамсыз иштен алып, ошол убактан бери маянат төлөбөй келишет экен. Арыстанбек мырза мурун бул жерде жүздөгөн тез жардам унаалары токтоп турганын айтат. Бирок азыр эски 3 унаадан башка унаа көрүнбөйт. Мына машинелерди 2005-жылдан бери коргон. Бу жерде бир 100 машина бар эле. Карайт элек. Запчастары бар эле, карайт элек. Запчастарын апарып сатышып жок кылып, мына машинелерди караганда бизге карабайт, ана мына деп шылтоо кылып, арыз жазбай туруп, уволит кылып акчаны айлык төлөшпөй койду. Мына скорый ошша 5 жылдык айлыгымды төлөбөй койду. Бир айлыгыңыз канчада? Bir aylığımın 5.000 alçılam, 5.500 alçılam, 5.500 som alçılam. Арыстанбек мырза муниципалдык жерге турак үй куруп алган. Ал бул жерге үй курууга мурдагы мэр Мелис Мырзахматов токтом чыгарып бергенин айтат. Бирок ошол эле учурда ал токтомун көргөзө алган жок. Men ondan beri jaylaştım da men toktom çıkarıp men merge barıp ıyladım uka. Men şurada kara olmam. Neme Melis Mırzakhmatov bolup turganda. Desem o yerden uçaska belgilede 5 sotukka toktom çıkarıp bergen. Mına uy saldım. Mına yaşap atam. Kara atam bolan. Bular ona zaballardı kılgan emez. İt girip mışık çıkıp ketediler. Men ona zaballardı özüm seken tosturdum eski kışlarmen. Koy şu yerden basın. Men özüm misal üçün 15 da oğlum var. Жерди de aymağa toktom çıkarıp ber desem boladı ne? Bir топ жыл мурда бул жерде тез жардам унаалары токтотулуп турса, азыр муниципалдык менчик башкармалыгынын карамагында. Учурда башкармалык шаардагы мыйзамсыз турган күркөлөрдү убактылуу коюп турушат. Анан бул кишини кече келип биз чык дедик бул жерден, бошот, жерди бошот десек, дагы эле турат. Анан бул киши айтып атат, биз мага айлык төлөйсүң деп. Мен бул кишиге айлык төлөй албайбыз да биз, туурабы? Биздин өзүбүздүн охраналар бар, өзүбүздүн база болгон. Азыр өзүбүздүн базабызга ипотечалык үй чыгып атканына байланыштуу базабызды убактылуу ушул жака көчүргөнбүз. Бул дагы ошол муниципальный жер. Жок, токтомун көрсөткөн жок бизге. Өткөндө юристтер менен кошо келгенбиз биз. Орун басар юристтер менен кошо келип, бул кишини айтканбыз, аксакал чыгыңыз. Сиздин документиңиз кана көрсөтүң десе, жок, мен соттошом, ак кылам, көк кылам деп эле ушинтип жүрөт да. Муниципалдык менчик башкармалыгынын берген маалыматында даттануучу мамлекеттин мүлкүндө турган жерге курулуш кургандыгын, ага бөлүнүп берилген жерден сырткарыда үй тургузгандыгын мыйзамсыз деп эсептетерин айтты. Азыркы учурда Арыстанбек Аттокуров менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жакынкы убакытта бул маселе чечилерин белгиледи. Социалдык объектилер эч кандай жеке менчикке өтпөсүн деген жери бар. Бул соц объект болгон. Ошонун негизинде бул киши ошол токтомду чыгартканбы, кандай неме менен чыгарып алган, аны биз билбейбиз. Бирок үйдү наркы жактан берсе жерди, бул киши бул жерге дагы үйдү салган, наркы жакка дагы үйдү салып алган да, эки жерге үй салып алган. Ал эми шаардык тез жардам кызматы даттанган жаранды кызматтан бошотконун билдирет. Ошондой эле ал муниципалдык жерге жеке менчик турак жайын мыйзамсыз куруп алганын айтат. Ошол эле учурда прокуратура Аттокуровго жана анын жубайына 2020-жылга чейинки айлыгын төлөп берүү буйругун чыгарганын билдирди. Ал жерде эч кандай биздин баланс карабагандыктан прокуратурадан чыгарып, ошол 2020-жылдын июнь айына чейин айлыктар которулуп берилген. Аял өкөнү 234 000 айлык которулган дагы 117 000 234 000 айлык которулган. Бирок Аттокуров ал жерге мыйзамсыз үй салып алгандыктан ошол үйдү, анан ошол үйгө кеткен расходторун, анан ошол айлыгын бүгүнкү күнгө чейин, азыркы 2022-жылдын бүгүнкү күнгө чейин төлөп бересиздер деп атат. Штат жок болгондон кийин прокуратуранын жыйынтыгы чыккандан кийин, Фомустун, Минздравдын, президентский аппараттын жыйынтыгы чыккандан кийин биз ага эч кандай бүгүнкү күнгө чейин айлык төлөнбөйбүз. Ал эми Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 2-июнундагы 45-жер кодексинде мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги жер участогуна жеке тараптан турак үй жана чарба курулуштарын курууга уруксат берилбейт деп так көрсөтүлгөн. Рыспай Мажитов, Актылек Акылбек уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.
Айыл чарба министрлиги 9 мартта жер кодексине жана жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда мыйзам долбоорунун концепциясы жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу максатында өздөштүрүүгө берүүгө багытталган айтылган. Кыргызстанда 9 миллион гектар жайыт бар. Чөп чыкпаган жайыттар 500 000 гектарга чейин. Министрлик анын 10% бакча катары өздөштүрүүлөрүн, бул Кыргызстандагы жемиш бактары тигилген жерден 2 эсе көп экендигин айтууда. 2015 жылдын 1 январына карата Кыргызстанда 36 000 гектар жерде гана көп жылдык өсүмдүктөр өстүрүлгөн. Мекеме өздөштүрүлгөн жайыттар жеке менчикке берилбей турганын, айыл чарба аянтынын мамлекеттик фондунун курамына киргизилип 5 жылдан 20 жылга чейинки мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилерин кошумчалады. Бүгүн жогорку кеңеш Кумтөр кени боюнча маселени жабык эшик артында карады. Андан соң сессияга президент Садыр Жапаров келди. Ант жаңы дайындалган министрлер кабинетинин мүчөлөрү ант берүү аземине катышты. Өкмөт мүчөлөрүн куттуктаган өлкө башчы дүйнөдө болуп жаткан окуялардын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу да кеп козгоду. Тактап айтканда, кризистен чыгуунун жолдорун белгилеп, ал үчүн өкмөт тынымсыз иштеп жатканын айтты. Бүгүн жогорку кеңеш түштөн кийинки жыйынында Кумтөр кени боюнча маселени карады. Бирок жыйынга журналисттер катышкан жок. Маалыматтар боюнча Кумтөрдүн абалы жана Центера Голд компаниясы менен болгон келишимди карары айтылган. Буга чейин келишим комитетте дагы жабык каралганы белгилүү болду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 4 мартында номер 102 Кыргыз тарап менен Центера Голд Inc. канадалык компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуунун шарттары жана форматы жөнүндө токтом ушул маселени күн тартибине киргизип, уруксат берсеңиздер, жабык эшигинде карап берүүңүздөрдү суранабыз. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бардык өкмөт мүчөлөрү катышты. Жыйын бүткөн чакта депутаттар Кумтөр боюнча маселе тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Айрым депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалыматты айтпай турууну өтүнгөнүн билдиришти. Бул жашыруун дейин да. Мунун ичинде нерсени айта албайбыз тышка. Ушул жерден айта кетсек, канадалык Центера Голд компаниясы башкарып келген Кумтөрдү Кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Быйыл 3 январда Центера Кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги шарттарын жарыялаган. Кыргыз тарап ага азырынча жооп бере элек. Кумтөр боюнча буюрса переговорлор аягына чыгайын деп калды. Февралдын аягында марттын 15-ине чейин биз алар менен тынч ажырашууну макулдашып бүттүк. Жакын арада урматтуу президент айтып чыгат, биз толук маалыматтын баарын беребиз, ошонун ичинде парламентке дагы беребиз. Ошентип Кумтөр боюнча маселе жабык эшик артында каралып бүткөн соң сессияга президент Садыр Жапаров келди. Ал министрлер кабинетинин жаңы дайындалган мүчөлөрүн ант берүү аземине катышты. Мен Асоев Эркинбек Арстанбекович, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Ант берген өкмөт мүчөлөрүнө ийгиликтерди каалаган президент дүйнөдө болуп жаткан окуялардын кесепети Кыргызстанга да тийип жатканын билдирди. Мындай чакта өкмөт азык-түлүккө болгон талаптарды аткаруу үчүн бир катар иштерди жасап жатыптыр. Ошол эле айыл чарба багытын колго алып, дыйкандарга жардам көрсөтүүдө дейт. Албетте, биздин биринчи приоритетибиз экономикалык потенциалыбызды мүмкүн болушунча сактап калуу болууда. Сиздерде дагы жакшы ой пикир, жакшы сунуштар бар экенине ишенем. Болгону бири-бирибизди сындап, кылдан кыйкым издебей, ишибизди илгерилетүүнүн үстүндө гана болсок деген тилек. Башкага убакыт жок. Дүйнөлүк экономикалык агым, баалардын өсүү темпи бизди сындашып, акыйлашып олтурганыбызга карабайт. Амбицияларыбызды жыйыштырып, позиция дебей, жалпы журтубуз менен бул сыноодон татыктуу өтүү үчүн колдон келгендин баарын ыкчам түрдө ишке ашыруубуз мезгил талабы болуп турат. Мына бүгүн Кумтөр маселесин колдоп бердиңиздер. Терең ыраазычылык билдирем. Алдыда дагы бир топ орчундуу маселелер мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетүүчү эң чоң долбоорлор болот. Кризистик абал бара-бара оорлошо бере турган болсо, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн болгон күчүбүздү
бар мүмкүнчүлүгүбүздү жумшоого туура келет. Андыктан министрлер кабинети негизги басымды айыл чарбасына жасап, айдоо жерлерибизди кысыр калтырбай эгин эгип, жалпы эле айыл чарба продуктыларын өндүрүү менен аларды кайра иштетүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканы дагы ушундан. Айта кетсек, Украинада болуп жаткан согуштан улам валюта базарында олку-солку жаралды. Айтсак, доллардын баасы 100 сомдон ашты, рубльдин куну түшүп кетти. Экономисттер мындай туруксуздук өлкө экономикасына терс таасирин тийгизерин айтып жатат. Анткени сырт жактан импорттоло турган товарлардын баары доллар менен жүргүзүлөт. Бул өз кезегинде кымбатчылыкка алып келет дешүүдө. Жолдар Бузумов, Улукай Испеков, Нурньюз, Бишкек. 9 мартта Кыргызстандын коммерциялык банктарында жана менчик акча алмаштыруучу жайларында бир АКШ доллары 100 сомдон ашты. Ушул тапта акча алмаштыруучу жайлар коммерциялык банктар америкалык долларда 98,50 сомдон сатып алып, 101 сом 50 тыйын, 102 сомдон сатууда. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учурап, анын кесепетинен кыргыз сомунун куну дагы төмөндөп жатат. Орусиянын Борбордук банкы 9 мартта коммерциялык банктарга накталай рубльге чет элдик валюталарды сатууга тыюу салды. Кыргызстандын улуттук банкы жыл башынан бери 4 жолу интервенция жасап, 200 миллиондон ашуун долларды каржы базарына чыгарды. Акыркы жолу 4 мартта валюта базарына 55,35 миллион долларды саткан. Бүгүн 9 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов баш болгон топ Бишкектеги Айчүрөк, Чынар өңдүү бир катар ири соода борборлорунда соода кылгандар көзөмөл кассалык аппараттарын кантип колдонуп жатканын текшеришти. Натыйжада текшерүүгө катышкан Арзыбек Кожошов соода түйүндөрдү басымдуу бөлүгү салык мыйзамын аткарбай, көзөмөл кассалык аппараттарын туура эмес колдонуп же колдонбой жатканын айтты. Бүгүн биз алдын ала эскертилбеген рейд жүргүздүк. Борбордун чок ортосундагы сум соода үйүндөгү көпчүлүк соодагерлерде көзөмөл кассалык аппараттар жок экен. Айрыкча жер төлөдөгү соода түйүндөрүндө дээрлик жокко эсе. Албетте буга биринчи кезекте биздин салык кызматкерлери күнөөлүү. Алар түшүндүрүү иштерин жетиштүү жүргүзбөй жатат, деди Кожошов. Мамлекет башчы 18 январда жаңы салык кодексине кол койгон. Документте көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилерде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жобосу камтылган. 2022 жылдын 1 октябрынан тарта Кыргызстанда пенсиянын көлөмүн 50%га көтөрүү пландалууда. Бул туурасында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Бирок жыйындагы эл өкүлдөрү азык-түлүктүн баасы жогорулаганын айтышып, октябрга чейин эле пенсиянын көлөмүн жогорулатууну сунушташты. Депутаттардын талкуусунан соң социалдык фондко байланыштуу 3 маселени депутаттар 3-окууда колдоп беришти. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн социалдык фондко байланыштуу 3 маселени бир карады. Эл өкүлдөрү талкуу учурунда өлкөдө орун алып жаткан кымбатчылык, доллардын кунунун жогорулап жатканын айтышып, баары акынын суммасын ыкчам жогорулатууну сунушташты. Депутат Дастан Жумабеков мамлекетте учурдагыдай кризис орун алган маалда министрликтин планына кызыкты. Айрыкча доллардын өсүшү, ошондой эле өзүбүздүн ичибиздеги баалардын жогорулап кетиши дагы да күтүлүп атат. Эми алган пенсия менен бүгүнкү күндө реалдуу жашоо таптакыр башкача болуп калат да. Балким эртең да таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн. Сиздердин ушуга жараша бир кризистик өзүңүздөрдүн планыңыздар барбы? Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 2022 жылдын 1 октябрынан тарта пенсияны 50%га чейин жогорулатуу каралып жатканын, быйылкы жылга мамлекеттин казынасынан 700 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Кыргызстанда бир адамдын минималдуу жашоосу 6200 сом деп түстө, ардагердин баа акысы 5600 сом деп эсептелген. Мындан улам Алиев социалдык фонд пенсиянын баасын минималдуу жашоого жеткирүүнү пландап жатат дейт. Ушул тапта Кыргызстанда 713 миң жаран пенсия алат. Азыр болсо ошо 2,5 миңден ал 2,5 миң болбойт кандай. Негизи ошол минимум жашоого көтөрүш керек деп ойлойм пенсияны. Эң азынчы. Ошондо кичине мындай калыстык болот го тең.
Депутат Улукбек Ормонов учурдагы кымбатчылыкты эске алып, пенсиянын көлөмүн тез арада көтөрүү керектигин айтып чыкты. Муну менен эл өкүлү пенсия буга чейин 1-апрелге чейин жогорулайт деп айтылып, бирок 1-октябрда деп билдирген социалдык фонддун жетекчисин сынгалды. Өз кезегинде Финансы министрлигинин өкүлү Жибек Дүйшеева 1-апрелден тарта мугалим, врач, маданият тармагында эмгектенген социалдык кызматкерлердин айлык акысы жогорулап, пенсия октябрда жогоруларын билдирди. Урматтуу социалдык фонддун жетекчилери, силер дүйнөдө эмне болуп атканын көрүп атасыңарбы? Сомдун курсу эмне болуп атканын көрүп атасыңарбы? Бул анализ барбы, жокпу? Эмне ушул ойдон октябрга чейин эчтеке болбойт деп ойлоп атасыңарбы? Мен ойлойм, тез арада кайра карап чыгып, силер мына убакыт бар. Апрель болбосо майга чейин болсо алып келишиңер керек. Өзгөртүңөр деп келгиле. Кечээки мына азыркы эле айтып аткан тамак ашка болгон баанын көтөрүлгөндүгү, муну эске алыш керек да. Сомдун курсун көрүп атасыңар. Кайда кетип атабыз? Мен азыр түшүнбөй атам, 1-октябрга чейин отура беребиз дегениңерге. Болбойт мындай. Социалдык фонддун бюджети былтыр формироваться этилген, ошон үчүн октябрда каралган. Бирок азыр өкмөттө антикризисный план иштелип чыгып атат. Ошол жерде дагы пенсия көтөрүү маселеси бар. Бул маселени чечилгенден кийин биз бюджетке өзгөртүү толуктоолорду киргизип, керек болсо майда, күздө болсо күздө качан мүмкүнчүлүк болгондо алып келебиз. Кыргызстанда пенсия алгандардын 65% пенсияларын банк аркылуу алышат. Ал үчүн социалдык фонд кызмат көрсөткөн 25 банкка жылына 80 миллион сом төлөп берет. Ал эми калган 38%-на Кыргыз почтасы жеткирип бергени үчүн 2020 жылдын эсеби менен 250 миллион сом төлөнгөн. 2022 жылга тариф 1,1 деп коюлган. Бул Кыргыз почтасы бир пенсионерге 100 сом жеткирсе, социалдык фонд жеткиргени үчүн 1 сом 10 тыйын төлөп берет дегенди билдирет. Учурда Кыргызстандагы эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 1780 сомду түзөт. Акыл Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Нурньюс маалымат программасынын соңунда эл аралык кабарлар. Австралиянын премьер-министри континенттин чыгыш жана түндүк чыгыш жээктерин каптаган суу ташкынынан улам өлкөгө өзгөчө кырдаал жарыяланганын билдирди. Анда 4000ден ашык үй суу алдында калып, 240 миңге жакын адам турагынан мүлкүнөн ажырады. Ал эми Орусия Украинага аскердик операция жарыялагандан бери 1,330,000 качкын Польшага кирген. Жалпы өлкөдөн чыгып кеткендердин саны 2 миллионго жетти. Ушул жана башка дүйнөдө болуп жаткан окуяларды Асылбек Тагайбек уулу айтып берет. Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон континенттен чыгыш жана түндүк чыгыш жээктерин каптаган суу ташкынынан улам өлкөгө өзгөчө кырдаалдар жарыялангандыгын билдирди. Сиднейде 4000ден ашык үй суу астында калып, 240 миңге жакын адам турагынан мүлкүнөн ажырады. Турак жайдын көпчүлүгүндө кайра жашоого болбосу айтылды. Сидней губернаторунун орун басары Пол Тули акыркы 24 саатта куткаруучуларга жардам сурап, 3000ден ашык чакыруу түшкөнүн белгиледи. Ал эми Австралиянын метрология бюросунун улук метрологу Ден Нармор кара нөшөр жакында түндүккө жылып, өмүргө коркунуч тудурган суу ташкынына алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Жаңы түштүк Уэльсте Лисмор шаарын толугу менен суу каптады. Жалпысынан өлкөдө кеминде 20 адам каза болуп, ондогон адам дайынсыз болууда. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орус армиясынын Украинадагы жоготуулары боюнча жаңы отчетун жарыялады. Тиешелүү билдирүү 9 мартта мекеменин Facebook баракчасында жарыяланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча 24 февралдан бүгүнкү күнгө чейин Украинадагы орус аскерлеринин жалпы согуштук жоготуулары болжолдуу түрдө өздүк курам 12 миңден ашык аскер, танктар 317, брондолгон согуштук машинелер 1070, артиллериялык системалар 120, жапыр таткылоочу реактивдүү система 5, абадан коргонуу системалары 28, учак 49, тик учак 81, автоунаа техникасы 482, жеңил ылдамдыктагы кайыктар 3, күйүүчү май куюлган 60, цистерна, учкучсуз учуучу 7 аппарат жок кылынды. Эске салсак, Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери бир нече шарлар талкаланды. Жүздөгөн аскерлер жана жайкын тургундар мерт болуп, качкандардын саны көбөйдү.
Орусия Украинага аскердик операция жарыялагандан бери 1.330.000 качкын Польшага кирген. Бул тууралуу Польшанын чек ара кызматы билдирген. Польшага киргендердин 93% Украин, 1% поляк жана 6% башка өлкөдөн келгендер экени белгилүү болгон. Буга чейин 2 миллионго чукул Украин Польшада жашап иштеп келген. Качкындарды жергиликтүү украиндер кабыл алып, аларга поляктар да жардам көрсөтүп жатканы маалымдалды. Орусия Украинага болгон аскердик операциясынан кийин Украинадан чыгып кеткен жарандардын саны 2 миллионго жеткен. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары билдирди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Орусияга каршы киргизилген санкцияларды бардык тараптар үчүн зыяндуу деп белгиледи. Бул тууралуу ал Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Олаф Шолц менен өткөргөн видео саммитинде билдирген. Орус-Украин согушуна жана Орусияга каршы киргизилген санкцияларга токтолгон Кытайдын президенти ансыз да пандемиянын жүгү астында турган дүйнөлүк экономикага Орусияга киргизилген санкциялар чоң таасир этет деди. Ошондой эле Си Цзиньпин тараптарды тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантууга чакырып, кризистин терс таасирин азайтуу үчүн биргелешип иш алып баруу керек деп баса белгиледи. Тажикстан Өзбекстан менен чек арасын 15 мартта толугу менен ачарын ОЗД радиосу кабарлады. Чек ара 2020 жылдын апрелинен бери COVID-19 пандемиясына байланыштуу жабык турган, ошондон бери транзит жүктүү тарткан оор машинелер гана өтө алчу. Коронавирус менен күрөш боюнча республикалык штаб билдиргендей, чек арадагы текшерүү өткөрүү пункттары кадимгидей режимде иштей баштады. Штаб чек араны ачуу чечими Тажикстандагы эпидемиологиялык кырдаалдын жакшыргандыгына байланыштуу жана Өзбекстан менен алакаларды андан ары бекемдөө максатында кабыл алынгандыгын билдирди. Эки өлкө ортосунда 16 чек ара пункту иштейт. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасолова тааныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарыгы экранда көрсөтүлгөн, а мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.